Урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович, урматтуу бийлик өкүлдөрү, урматтуу жогорку сот. Биз Түркиядан кайрылып жатабыз. Сыймык Жапекеев баштаган чоң казат кыймылын жалпы Кыргызстанда турган калың журт жана ошондой эле чет өлкөдө жүргөн мигранттар колдоп жатат. Сыймык Жапекеев кысымга алынбасын, ага кысым жасалбасын, ал камалбасын. Биз Сыймык Жапекеевдин жанында болобуз. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Чындыкты айтып чыркыраган, эл үчүн деп, жер үчүн деп күйгөн биздин Сыймык агабызды сөзүн сүйлөгүм келип турат. Коррупция менен күрөшүп аткан Сыймык агабызды биздин башчыларыбыз, биздин өкмөт элдерибиз кысымга алып атканда мен жаным кейип, жүрөгүм ооруп турган кези болуп атат. Бул менен айткым келген себеби мен жаштарга кайрылат элем, агаларыма кайрылат элем. Келиңиздер агалар, байкелер, биз ушул Сыймык агабыздын аркасында туруп, колдоп, коштойлу. Себеп дегенде биздин мамлекетибизди чет элдерге, чет жерлерге алдырып, саттырып ийсек, кул болуп калабыз. Сыймык агам айткандай, маңкурт болуп калабыз. Ошондуктан жерибизди, элибизди сактап калалы. Жеке эле биздин Сыймык агабыз эмне деп айтарымды да билбей атам. Сыймык агабыз эмне үчүн чыркыраш керек, эмне үчүн ыйлаш керек? Келиңиздер, биз дагы колуна кол, бутуна бут болуп, жүрөк болуп туралы. Рахмат сиздерге. Сыймык ага, биз сиз мененбиз. Урматтуу президент Сооронбай Жээнбекович, мен Кыргызстандын жаран уулу, Кыргызстан жараны катары, Кыргызстандын тургуну, кызы, энеси катары сизге кайрылып жатам. Эмне себептен Сыймык Жапекеевди жана аны жактап, ага жардам берип жаткан ата уулдарыбызды каматкан жатасыздар? Алар ушу биздин келечеги үчүн, 5 миллион калктын келечеги үчүн күрөшүп жаткан жокпу? Коррупцияны жоебуз деп биздин коррупционерлердин бетин ачып жатса, аларды эмнеге каматкан жатасыңар? Мен сизден суранам жана өтүнөм. Азыр убактылуу Москвада иштеп жаткан кербезим, жалаң ушул кредиттерден кутулайын деп. Мен Кыргызстан үчүн, мен Сыймык үчүн, мен чоң казат үчүн баарына даярмын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Бисмиллахи, Алланын ысымы менен баштайын кайрылуумду. Биринчиден Амир Сапыбыз, эл башчыбыз, биздин ханыбыз Сооронбай Шариповичке кайрылат элем. Анан экинчиден ушу эл журтка, калың журтка, улуусуна, жашына кайрылат элем. Ушинтип эми бир тайманбас, эр жүрөк Сыймык Жапекеевич чыкса, эл алдына мойтуп кайрылса, ушуну ушинтип эми каматып ийбеспи? Ушу ойдон калып калабы? Биз жүрөбүз ушинтип тентип, акчанын аркасынан акча табалы деп, үй бүлөнү багалы деп, өзүбүздүн жерибизде эмеспиз, өзүбүздүн элибизде эмеспиз. Анан ушу коронавируска карата элдин баары бүт үйүндө отурганда бизге дуктан берип, бизге мотивация берип, моинтип чоң казат деп, элди ойготуп, элге кайрылып, байке ушу баардык нерсенин баарын ачты. Сооронбай Жээнбекович, сиз ушу президенттик постко келгениңизде ушу коррупцияга каршы чыгам, баарынын маскасын чечем деп келгенсиз. Биз ошон үчүн шайлап бергенбиз, сизди колдоп бергенбиз. Анан эми азыр ушинтип эр жүрөк тайманбастар мынтип чыкса, каматып ийсек болбой калат го. МВД иш козгоптур деп атат. Эми МВД деле бирөөнө баш ийет да, бирөөнө МВД деле келип мындай өзүнүн өз билген талканы чала бербейт. Алардын да үстүндө бирөө турат. Ошолорду угуп атат. Анан ошолор аркылуу кайрылып атат да, ушуну өзүңүз баш болуп, өзүңүз көзөмөлгө алып бир карап койбосоз, мына сизге как раз жакшы жардам болот. Канча деген нерсенин баарын ачты. Ошонун баарын иншалла
Açсаңар, мына ошолор ичип жесе эмне, биз карапайым калк, биз төлөшүбүз керек бе? Биз и так эле мына монтип талаа түстө жүрөбүз азыр. Кыргызстанга салым кошуп атабыз. Биз азыр могу талаадан тапкан акчаны биз тиги мияктан чачып жооп аткан жокпуз, Кыргызстанга салып атабыз. Эми биздин эмне күнөөбүз? Эми биз карапайым калк ушинтип чайналышыбыз керекпи? Ушинтип бычырам сынышыбыз керекпи? Ушу могу желе басканды, сүрсүп кеткенди, дат басып калган эски өкмөткө бир өзүңүздүн берген сөзүңүзгө туруп ушу коррупцияга каршымын, күрөш жасайм дедиңиз эле. Ушуну бир күрөшүп бериңизчи, өзүңүз бир колуңузга алып. Урматтуу кыргыз калкым, мекендештер. Ушу ашканадан сүйлөгөн Сыймык Жапыкеевдин күнөөсү эмнеде? Бийликтүүлөрү, кыргыз журтчулугунун башчылары. Ушуга жооп бере аласыңарбы? Ички иштер министри барсыңарбы? Жооп бергилечи. Кайсы күнөөсү үчүн? Ашканада отуруп алып туруп элдин баардыгын жүрөктөрүн ойготкондугу үчүнбү? Келечектеги жаштардын жашоосунун жыргалчылыгы үчүн күрөшкөндүгү үчүнбү? Коррупционерлердин бетин ачкандыгы үчүнбү? Эмне себептен? Талап тоногондордун беттерин ачкандыгы үчүнбү? Сыймыкка окшогон, Сыймык Жапыкеевге окшогон эр азаматтар дагы миңдеп көбөйө берсин. Биз аларды колдойбуз. Сыймык Жапыкеевди камаганга эч кандай акыңар жок, укугуңар да жок. Кайсы мыйзамдын негизинде каралып атасыңар? Кайсы мыйзамдын негизинде соттоп атасыңар? Урматтуу сот. Кайсы мыйзамдын негизинде соттоп атасыз аны? Эч кандай күнөөсү жок. Эч кимди өлтүргөн жок. Эч кимдин казынасына кол салган жок. Уурдаган жок. Жерди саткан жок. Элди алдаган жок. Элди тоногон жок. Эмне себептен? Биз Сыймык Жапыкеев үчүн Турция жергешинде мекендештер колдойбуз буну. Коргойбуз колубуздан келишинче. Колуңарды тарткыла Сыймык Жапыкеевден. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Мен кыргыз элим үчүн чоң азатты колдойм. Эмнеге? Анткени чындыкты айткан, жемкорлорду айткан үчүн Сыймыкты камап атышат. Бир күнү менин да башыма келип калышы мүмкүн, сенин да башыңа келип калышы мүмкүн. Ошондо кеч болуп калбасын. Сен дагы колдо. Алга Кыргызстан. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Видео обращение кылайын деп чыктым. Ал видео обращением биздин патриот агаларыбыздын бири, кыргыз деп жүрөгү соккон Сыймык байкебиз тууралуу айтмакчымын. Барыңыздар билдиңиздер, бүгүн Сыймык байке тарабына соттун адилетсиз приговор чечими чыкты да. Ошол чечимди кандай кылып жазадыңар соттор силерге жана силердин менен иштешкен жанагы лицензиясы жок лингвисттерге? Бул адам Сыймык байке Кыргызстанды сызгап отурган коррупционерлер жөнүндө айтып, ачыктап, документ официалдуу түрдө тактап, баарын өткөрүп берип атса, силер ага капталынан чыгып бир кароолоп, бир кылмышкер катары иш козгоп атасыңар. Бул кылыгыңар силердики туура эмес. Кыргызстандын андай боло турган болсо, мен Кыргызстандын сот системасына недоверием бар деп айта алам. Мен анда Кыргыздын сотуна ишенбейм. Бул статьяны алып салыңыздар. Сыймык байкенин артында калың кыргыз эли бар. Силерден сураныч. Сот системасы, лицензиясы жок лингвисттер Кыргыздын келечегин ойлогула. Силердин да балдарыңар өсүп келатат. Кыргызстан баарыбызга керек. Токтоткула, биз Сыймык байке менен биргебиз. Саламатсыңарбы кыргыз элим. Урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович, прокуратура, МВД, финполиция өкүлдөрү, сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатам. Мына азыр коомчулукта кызуу талкуу жаратып аткан Сыймык Жапыкеев агабыздын кухняда чындыкты чыркырап бетке айткан, элим жерим деп күйүп айткан, чоң коррупционерлердин жүзүн ачкандыгы үчүн
коркутуу, үркүтүүлөр, ар кандай кысымдар болуп атат. Ошол жагын сиздер өзүңөр көзөмөлгө алып, элдин кызыкчылыгы үчүн иштеп берсеңер жакшы болот эле. Мына азыр элдин баары силерди күтүп, силерди көрүп жаткан маалы. Урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович, сиз президент болоордо, мен президент болсом, коррупция менен аябыз күрөшөм деген бир жакшы сөзүңүз бар эле. Менимче ошол сөзүңүз көпчүлүк элге жаккандыр. Балким ошол сөзүңүздүн айынан сиз президент болуп иштеп аткандырсыз. Элдин үмүтүн актаңыз. Сизден суранабыз, сизден эл суранат. Ассаламу алейкум, Сооронбай Шарипович. Биздин байкебиз Сыймык Жапыкеев агабызды кайсыл кылган күнөөсү үчүн камайбыз деп жатышат. Фактыларды алып чыгып, монтип көргөзгөн үчүн камайбы? Чындыкты чыркырап айтып чыккан үчүн камайбы? Өзүңүздүн сөзүңүздө бар эле, коррупция менен мен күрөшөм. Коррупция менен күрөшүп аткан адамды камайсыңарбы? Анда адилеттүүлүк кайда калып кетти? Биздин ошондой акыйкатсыздык камалган жигиттерибизди камаганга укуктары да жок. Сот бийликтегилердин. Сизден сураныз. Бир ырайым кылып, элдин үнүн угуп, элге ырайым кылыңыз.